өлкөдөгү кылмыш, кырсык, тартип бузууларды чагылдырган телегүзөт программасы эфирде. Студияда Шанзура Алибек кызы. Бүгүнкү берүүдө биз эреже, мыйзам бузган жарандар, мыйзамсыз иш-аракеттер тууралуу сиздерге маалымат беребиз. 102 кызматына токтоп турган унаанын айнегин сындырып, 50 000 сом акча жана батирдин ачкычын алып кетти деген арыз түшкөн. Кылмышка шектүүлөрдүн бири Изи Суу Электе кармалды. Кабарчыбыз кийинки тасмада бул окуяга кененирээк токтолот. Бул жаш жигит 31 январь күнү өзүнүн достору менен бирге уурулук жасаган. Ал шаардын Ош базары тараптан колго түштү. Милиция кызматына айдоочунун документин жана ачкычты ыргытып жиберген жерин көрсөтүп берди. Бирок ал айткан жерден эч нерсе табылган жок. Тем более очки да бар болуп турабы? Ошонун жанында. Очкини экөөнү чогорттуң да. Очки, ключ. Башка нерсени көрбөйлү да. Мен точно эсептейм. Бул эмес, может башкадыр. Жок, бурулуп эле станция кыйын санаган. Жарым акчаны чакырды, ырыттым. Акча дейсиңби? Жок, мен сананда. Кылмышка шектүү экинчи адамга издөө жарыяланган. Тергөө кызматы кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча тийиштүү ишти алып барууда. Кармалган биринчи шектүү мурда велосипед уурдап сот жообуна тартылгандыгы белгилүү болду. Мас айдоочуларга карата текшерүү күчөтүлгөнү менен алардын катары кыскарган жок. Ар аптанын жума, ишемби күндөрү патрулдук милиция мас айдоочуларды аныктоо боюнча рейд өткөрөт. Өткөн дем алыш күндөрү ичимдик ичип рулга отурган 50ге чукул айдоочу токтотулган. Кененирээк кийинки тасмада. Мен иштейм, ачык сөз айтып турам. Мен иштейм, силер муштактан жакшы. Мен өзүм орган иштеп жүрөм. Кереги жок. Иштейм. Силер жашооңорду көрүп бүткөм, силер сталоңор билем. Зачем мага кереги бар? Правильно, иштейм. Просто чыкты. Жок, эмне кыласың? Мен иштейм деп кой. Протокол түзөп. Эмне болду? Наркологияда. Я иштейм деп кой, болду. Эмне кыласың? Эй, нарко, наша чек. Бул жигит Ахунбаев көчөсүндө жол эрежесин бузуп, патрулдук милициянын унаасын сүзүп кете жаздады. Мындай көрүнүш албетте милицияда шектенүүнү жаратты. Айдоочуну токтоткондо эле ичимдик ичкендигин моюндады. Тааныштары жардам берип калабы деген үмүт менен ал болушунча убакытты созгонго аракеттенди. Я боюсь. Да. Талашып тартышкан соң айдоочу наркология борборуна жөнөдү. Албетте бул мекемеге келген ар бир айдоочу мүнөзүн кыялын көрсөтөт. Бул жигит дагы бизден чыгармачыл топ менен жердешчилик маселесин козгоп кутулууга умтулду. Sen tidak tak terus, tidak tak terus, ne wastak biz чугула. Кандай эле эже? Мураныкы сүйлөп аткандыкы лепс строй эме кетти резко. Лепс? О, лепс туттуңуз. Мы это тоже сейчас посмотрим. Мас абалында рулду башкаруу оор кылмыш. Андыктан кимдин таанышы болбосун дароо жардам берүү колунан келбейт. Бул жигит туңгуч тараптан кармалды. Наркология борборунда анын алкоголь ичкендиги аныкталды. Жигит дагы ичимдик ичкендигин танган жок. Өзүнүн туура эмес кадамын түшүнүп, тааныштарына чалып, алардын тынчын албады. Мыйзам бузуучу катары патрулдук милициянын талаптарын аткарып жатты. Нами по улице Чуханова-Валиханова, путепроводная, в северном направлении была остановлена автомашина марки Daihatsu Kore с государственными номерными знаками 01 KG 318 ASN. При проверке у водителя исходил специфический запах алкоголя. Анын унаасы айып аянтчасына токтотулду. Эми ал 1 жылга айдоочулук укугунан ажырайт. Жашына айттым эместе. Пресса чакырабыз, жашына кетип калалы дедик. Көнбөдү. Күчтү көзгө берип койдуңуз. Туурабы? Жок, күчтү. Күч кайякта? Билбей калдым. Күчтү сиз алдыңыз машинадан. Сиз алдыңыз, мен көрүп турдум. Менде жок, караңыз. Жолдон чыгарып койчу. Азыр сизди оформить этебиз.
Все, жарайт. Ичкен эмес эжеке, э? Жок. Тияка чыгып калбайт. Наркологияда. Андай деле чыкпаш деле керек. Вино ичкемди айтат өз сөзүнөн. Айым көк жар конушу тараптан токтотулган. Өз үйүнө келип калганда ал унаанын ачкычын жолдошуна бере койгонго үлгүрдү. Ал патрулдук милиция менен наркология борборуна баргысы келген жок. Бирок абалды туура түшүнгөн жолдошу ачкычты милиция кызматкерлерине берип, наркология борборуна бирге жөнөштү. Место работы. Неофициально еще работаю. Очередь эмес, сиздер үчтөбүз. Очередь жок бүттү. Мас абалында кармалган айдоочуларда эле бул эжеке дагы тааныштарына телефон чала баштады. Мас абалында кармалган айымдын унаасы айып короого киргизилди. Мас абалында рулду башкаруу өтө кооптуу. Көп учурда кайгылуу окуялар менен коштолот. Кийинки тасмада сөз боло турган адам мас абалында бакты сүзүп токтоду. Эми айдоочуну кандай жаза күтөт кененирээк сюжетте айтып берели. Бул жол транспорт кырсыгы Токтогул жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде катталды. Айдоочу ичимдик ичип алган. Инспекторлар мыйзам алкагында жол транспорт кырсыгы катталган жердин чиймесин чийип, протокол түзө баштады. Наркология борборунда айдоочунун алкоголь ичкендиги тастыкталды. Унаасы айып короого киргизилди. Айдоочу башкалардай эле 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратылат. 4 февралда социалдык тармактарда дарыгерлерди сабаган кишинин видеосу тараган. Ал арада соц тармак колдонуучулары дарыгерлерди урган киши милиция кызматкери экенин жазышкан. Окуя боюнча Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнө маалымат берип, анын милиция кызматкери эмес экенин билдирди. 31 январда болжол менен саат 23:00 чамасында Ош облустук психикалык ден соолук борборунда келгендердин бири коомдук тартипти одоно бузуп, жанжал чыгаргандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматка караганда ал жерде анын жакын жаткан жана аны начар дарылап жатасыңар деген. Ошол эле учурда өзүн агрессивдүү алып жүрүп, медицина кызматкерлерине колун көтөргөн. Турганбаева Алина изделүүдө. Ал Майлуу Суу шаарынын тургуну 32 жаштагы Алина Турганбаева 2012 жылдын 13 апрель күнү саат 21:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайра келбей дайынсыз жоголгон. Кийген кийими үстүндө кыска күрөң түстөгү кожа куртка, көк түстөгү джинсы, бутунда кара түстөгү балетка. Турганбаева Алина Жумабаевнаны көргөн билгендери болсо 0556 802 102 байланыш телефондорго кабарлап коюңуздарды жакындары суранат. Майлуу Суу шаардык ички иштер бөлүмүнүн тарабынан Майлуу Суу шаарынын Заводская көчөсүнүн тургуну 1965 жылы туулган Токтобаева Гүлнара изделүүдө. Ал 2022 жылдын февраль айынан баштап изделип жатат. Гүлнара Латиповна Майлуу Суу шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Дайынсыз жоголгон Токтобаева Гүлнара Латиповнаны көргөн билгендери болсо 0556 802 102 байланыш телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Нокен районунун Бүргөндү айылынын тургуну 30 жаштагы Маматжан кызы Жипаргүл 13 жылдан бери изделүүдө. Ал 2011 жылдын 5 февраль күнү саат 12:00 чамасында үйүнөн дүкөнгө барып келемин деп чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара түстө, кашы көзү кара, бетинде жана мойнунда калы бар. Эгерде дайынсыз жоголгон Маматжан кызы Жипаргүлдү көргөн билгендери болсо, жакын арадагы ички иштер башкармалыгына кабарлап коюңуздарды суранабыз. Bir апта ичиндеги жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки берүүдө жолугушканча саламатта туруңуздар.